Талас районунда жалпы 13 айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 193 мандат бар. Учурда шайлоого карата электрондук урна операторлорун окутуу иш-аракеттери көрүлүүдө. Белгилүү болгондой, айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоо 11 апрелде буга чейинкидей эле электрондук түрдө өтөт. Бирөөнүн өзүңөргө алып каласыңар, мага алып келесиңер анткени. А бирөөнү ошол келген шайлоочуга бересиңер да. Жергиликтүү жарандар биометрикалык паспорттары менен шайлоого өздөрү тизмеге киргизилген участоктарында гана катыша алышат. Жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка талапкерлигин койгон инсандарга шайлоого катышуу үчүн атайын шарттар бар. Алсак, талапкерлер ошол айыл аймактын же шаардын туруктуу жашоочусу, орто мектепти аяктаган же атайын орто же жогорку билимдүү жаран болушу керек. Эми бул мурунку жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын айырмачылыгы бу жерде күрөө жана фонду коюлганы менен, экинчиден жанагы 11 класстын билими менен жогору көчтө гана кабыл алынат деген өзгөчөлүгү бар да. Эми бу жерде ушунчалык азыр кызуу болуп атат, кечирээк келип атат. Мына 11 марттын түнкү саат 12-ге чейин гана кабыл алат экенбиз. Анан азыр бүгүнкү күндө эл өзүңүздөр көрүп тургандай элдер келип катталып кетип атат. А бирок бүгүнкү күндө элдин саны катталганы бизде 14, ошонун ичинен экөөбү аял кишилер. Быйылкы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо аялдар үчүн атайын 30% квота коюлган. Аял депутаттарга берилген квотага ылайык Талас районундагы жалпы 193 депутаттын 72си аял депутаттар болуусу күтүлүүдө. 193 ашкай шайлоо талапкерлер болуш керек экен. Мына ошонун ичинен 121 74 аялдар экен. Эркектер болсо 121 экен да. Эми бүгүнкү күндө жанагы аялдардын квотасы жөнүндө биз жергиликтүү айыл өкмөттөрүнө жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо жолдомону жөнөткөнбүз. Анда бүт баары көрсөтүлгөн. Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын берген маалыматында бүгүнкү күнгө документтерин алып келген талапкерлердин саны 14 болсо, алардын экөөсү гана аялдар. Бирок 11 мартка чейин айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон аялдардын саны көбөйөт деген ишеним бар. Мисалы менде 33 шайлоо участоктор бар, ошондон эме округдар түзүлгөн. Округдары бүт баары элдин санына жараша жанагындай бөлүнгөн. Болбосо мисалы 20 депутат болсо Көкөйдө. Менде 4 айыл өкмөтүндө 20 депутат бар. Ошонун 8 аялдар. Эми мындай эле ойлоп көрсөң, мындай болгон эмес. Бирок ошондо ошо аялдардын келиши көбүнчө берден жана активист аялдар, жана ошондой эле берде мугалимдер келип көпчүлүктөр тапшырышып атат. Статистикага таянсак, республика боюнча айылдык кеңештерде 2004-жылы 19% аялдар, 2008-жылы 17, 2012-жылы 13, ал эми 2016-жылкы шайлоолордо 10%га түшүп кеткен. Бул сандар көрсөткөндөй, бара-бара шаардык кеңештерде жана айылдык кеңештерде дагы аялдардын саны жыл өткөн сайын азайып баратканы байкалат. Гүлмайрам Кенжокулова, Чыңгыз Бокошов, Тилек Жоламанов, Талас району.